Болот, саламатсызбы? Мына кечээ Бишкек шаардык сотунун чечими чыккандан тарта сиздин дайыныңыз жок экендигин, кайда кеткени белгисиз болуп жаткандыгы айтылып, кийин Орусияга депортациялангандыгы жөнүндөгү маалымат белгилүү болду. Сиз азыр кайдасыз? Кандай жол менен Орусияга жеткирилдиңиз? Жакшы, мени рецидивист преступниктей 6-7 бала жеткирди аэропортко. Документим жок, документи жок болгонуна алар неме кылышты? Биринчи посольстводон күттү. Россия посольстводон сүйлөшүү жүргүзүп, алар баягы свидетельство о возвращении на родину мага кылдырганга аракет кылышты, бирок ал же жетишпедиби, же кыла албай коюштубу. Анан кийин документ жок, мени границадан өткөрүштү, пограничный посттон, аэропорт Манастан. Чуркатып, 2-3 жылдан бери мени пограничный посттон минимум 5-10 минут кармайт эле, азыр болсо 1 секунд кармаган жок, чуркап өттүм деген. Чуркап өткөзүп туруп самолетторго отургузду. Анан кийин 2 сотрудник МВДнын сопровождение кылып жөнөтүштү. Сизди ким коштоп барды? Кантип чек арадан өткөрүлдү? Жаныңызда документ бар беле? Пограничниктер менен сүйлөшүштү. Берке Россия пограничники ушундай колунда постановление сот хотя бы бергиле деп пограничниктер сурап атса, ал дагы жок болуп калды аларда. Анан менин билишимче акырында ошо сот постановлениясын сканынбы жөнөтө беришти. Ошол аркылуу мени өткөзүштү да. А сиздин паспортуңуз Орусияныкы делген паспорт жаныңызда жок болчу? Ооба, жок болчу. Пограничный служба ФСБга карайт да. Ошо пограничниктер биринчи база катары текшеришти немени, общий базадан. Менин документтерим табыштуу болсо керек. Анан кийин суроолорду 1-2 суроо берди. Анан кийин суроолордон кийин өткөзүп беришти да. Орусиядан ким сизди тосуп алды? Ошо Орусиядагы күч органдарынын кызматкерлери тосуп алдыбы? Кандай жагдайда тосуп алды жана эмнелерди сурашты? Туугандар тосуп алды. Апам болду. А так тиги сотрудниктер ошо пограничниктер менен сүйлөшүп, мени границадан өткөзгөнгө чейин мени менен болушту, анан кийин өздөрү кетип калышты, өздөрүнүн иши менен. Коштоп барган адамдар кимдер экен? Кайсы милиция кызматкерлери болсо, кайсы башкармалыктын өкүлдөрү? 10-чу отдел МВД, 10-чу отдел баягы по борьбе с терроризмом и экстремизмом сотрудниктер. Болот, Бишкек шаардык сотунун чечими жарыялангандан кийин бир нече убакыт бою сиздин кайда экениңиз белгисиз болуп турду, бир топ чөчүлөөлөр болду. Ошол учурларда кайда болдуңуз? Биринчи телефондорум жаныңдабы деп обыск кылышты машинанын ичинен эле. Телефонум жанымда эмес дегенден кийин анан кийин биринчи конторага барабыз деп Зержинка менен баратканда чалышып, телефон жанында жок экен деп жооп беришип, анан кийин кайра аэропорт жакка бурулушту. Алар өздөрү түшүндүрүп беришти, ошо телефон аркылуу бизди таап алат элеңер нары бери деп. Коркушту окшойт, журналисттер аркасынан кол алып алат деп. Анан негизинен эле шаардык соттун соңку чечимин сиз кандай баалайсыз жана мындан ары журналисттик ишмердүүлүгүңүздү улантасызбы? Бул мындай өчөшкөнү деп баалап атам. Мен баягы айткандай сот система эрдик көрсөтүп, тарыхый чечимдерди чыгарат десем, жөнөкөй эле Ташиев, Садыр Жапаровдун күчүгү экен да соттор. Иштейбиз, жооп беребиз, андан сырткары баягы улантабыз, апелляция беребиз. Мыйзам түрүндө буларды жоопко тартканга аракет кылабыз да. Ошо Верховный соттон өтөбүз, международный сотко беребиз. Дүйнө боюнча ошо бетин ачабыз да бул. Мына айрымдар ушул сиздин Орусияга өткөрүлгөндөн кийинки коопсуздугуңузга дагы чочулап жатышат.
Сиз Орусияда жакындарыңыздын жанында экендигин айтып жатасыз, бирок коопсуздугуңуз боюнча мындай чочулоолор жокпу? Эми келдим, бир аз эс алып туруп, андан кийин Россиянын мыйзамдарын карап, азыркы окуянын немелери, акыбалды карап, обстоятельстволорду карап көрөйүн канчалык коопсуздук Россияда. Менин оюм боюнча чочулоо билбейм, айта албайм азырча. Менин оюм боюнча Россия Кыргызстандын иштери менен мындай билбейм, Кыргызстандын бийлигине баш ийеби, баш ийбейт эле го. Мен бу жерде 7 жылдан бери боло элекмин. Мына нары бери карап оценка алам да коопсуздукка.